Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз сиздерге пирожкини кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге 1 стакан сүттү ысытып, куюп алабыз. 1 чай кашык, 2 чай кашык сахар салабыз, 1 чай кашык дроз салабыз, туз салабыз, 2 кашык un салып, жакшылап аралаштырып алабыз. 100 грамм сливочный майды эритип, ысытып куюп алдык. Мындай куюп алабыз. Аз-аздан унду салып, камыр кылышты баштайбыз. Камырыбыз жумшак, камыр болуш керек. Колубуз менен кылабыз бул жагына. Мына камырыбыз даяр болду. Мына жумшак камыр болду. Үстүнү жаап, 30 минутка жылуу жерге коюп коебуз. Картошкабызды эзип алабыз. 1 пиязды кууруп алдык. Анда кошобуз. Пияз даамдуу болот. Пирожкиге даам берет. 1 чай кашык туз салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Доскабыздын бетине майлап алабыз. Камыр жабышпаш үчүн. Мына камырыбыз да даяр болду. Камырыбызды колубуз менен үзүп алабыз. Мындай үзүп алып тоголоктоп, ушундай формага келтирип алабыз. Колубузду майлап туруп камырды үзөбүз. Ушундай тоголоктоп алып, камырыбызды колубуз менен жаябыз. 1 кашык картошканы салып, камырды бири-бирине жабыштырабыз. Жабыштырып 5 минутка дем алдырып коебуз. Камырыбыз дем алыш керек. Экинчисин да ушундай кылып жайып алабыз. Картошканы салып, камырыбызды бири-бирине жабыштырып, мында ушундай пирожки формасына келтирип алабыз. Калгандарында, камырдын калгандарында ушинтип жайып алабыз. Мына пирожкибиз даяр болду. Пирожкибизди жалпайтып жайып алабыз колубуз менен. Салабыз. Bir бети даяр болду. Экинчи бетине бышырабыз. Пирожкибиз күйүп да калыптыр. Мына даяр болду пирожкибиз. Экинчи партиясын да бышырып алабыз. Ушундай кылып, мына пирожкибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.